Diktatura Rim imperiyasынан tartıp uşul güngө çeyin жашап келет. Бул түшүнүк дүйнө жашоосунун ажырагыс бөлүгү болуп саналат. Биз диктаторлор кантип жаралат жана кантип жарандар аны колдоп калышары тууралуу бир аз сөз кылабыз. Диктаторлар негизинен өлкө оор кырдаалга кабылганда пайда болушат. Буга биринчи дүйнөлүк согуштан кийин Европанын бир катар өлкөлөрүндө диктаторлордун пайда болушу мисал боло алат. Сталин, Гитлер, Муссолини, Франциско Франко жана башкалар алардын мамлекеттери кыйын абалда турган чакта пайда болушкан. Жакырчылык, кыйынчылыктар чегинен ашкан шартта өлкө элинин күчтүү башкаруучуга, улут жана эл атасына болгон каалоосу күчөйт. Мына ушундай шартта эл өзүн алсыз, муктаж катары сезип турган чакта айтылып жаткан башкаруучу келет. Мисалы Муссолини дал ушундай абалда бийликке келген. Анда Италия жарандык согуштун алдында турган болчу. Гитлер да Германия экономикалык оор кырдаалда турганда келген. Кандай себептен эл диктаторлорду колдоп калат? Мунун жообу эң жөнөкөй. Кыйын кырдаалда турган элди кыйынчылыктын баарына кайсыл бир душман күнөөлүү экенине ишендирүү оңой болот. Жарандар бул учурда диктатордун сөзүнө толук ынанышат. Дээрлик бардык диктаторлор өз элине дал ушул ыкманы колдонот. Өлкөдөгү бардык проблемалар кайсыл бир душмандын айынан болуп жатканына коомчулукту ишендиришет жана азырда ушундай башчылар жок эмес. Мисалы Гитлерде бул душман еврейлер болгон. Германияны ошол оор абалга еврейлер алып келгенин айтып жүргөн. Ал эми Сталинде жана башка постсоветтик өлкөлөрдө бардык проблемаларга капиталисттер күнөөлүү катары көрсөтүлүп келген. Ал эми Саддам Хусейнде болсо душман АКШ экени айтылып турган. Мындай саясий ыкма иштеп турган өлкөнүн элинин басымдуу бөлүгү бизди ушул башчыбыздан бөлөк эч ким сактап кала албайт. Душман өтө кооптуу. Сак болушубуз керек. Башчыбыздын айтканын кынтыксыз аткарбасак, колдобосок, өлкөбүз жок болот деген сезим менен жашап калышат. Албетте, диктатор элди идеологиялык багыттар менен алаксытат. Келечекте идеалдуу жашоо шарты түзүлөрүнө ынандырышат. Мисалы, коммунисттердин лидерлери жакын арада коммунизмдин рахатында жашоо түптөлөрүн айтып келишкен болсо, башка диктаторлор да элдин кыялындагыдай жашоо алып келерин убадалап келишкен. Жана азыр деле ушундай. Дагы бир жагдай, диктаторлор ораторлук сыпаттары менен элди оңой ынандыра алышат. Ыймандуу, түз жүргөн, акылдуу, таза, билимдүү, жөнөкөй киши катары көрүнүүгө жан үрүшөт. Терс жактарын элге байкатпоого аракет кылышат. Пропаганда жана цензура диктатуранын ажырагыс бөлүктөрүнөн болуп саналат. Дал ушул эки нерсе диктаторго керектүү образды жаратып берүү үчүн колдонулат. Терс маалымат берүүчү массалык маалымат каражаттары басып алынат же кайсыл бир жол менен диктатордун карамагына өтөт. Коомчулук бийлик тууралуу жалаң гана мактоо, жактоо иретиндеги маалыматтар менен камсыз кылына баштайт. Андан башка пикирлерге жол берилбейт. Акыркы мезгилдерде диктаторлук режим үчүн калктын билим сапатын түшүрүү маселеси пайда болгон. Билим берүү системасын талкалоо менен элдин саясий аң сезимин да өстүрбөөгө аракет көрүлүп келет. Мындай коомду каалагандай жол менен башкарууга жеңил болот. Дагы бир жагдай, диктаторлор тарабынан өлкөдө майрамдык салтанаттар көп өткөрүлөт. Анткени элде жыргал жашоо болуп жаткандай образ керек. Мындан сырткары, диктатор айткан душман менен болгон күрөштө өтө чечкиндүү кадамдарга барып жатканы, бийлик тарабынан реалдуу аракеттер көрүлүп жатканы тууралуу маалымат каражаттарынан тынымсыз пропаганда жүргүзүлөт. Бирок мунун баары өлкөдөгү реалдуу проблемалардын чечилишин шарттабаган, жалган көрүнүш болгондуктан кээ бир өлкөлөрдө диктатордун тамыр жайышына жол берилбейт. Массалык башаламандыктардын арты менен эми гана диктаторлуктун даамын тата баштагандардын режими кулатылат. Өткүрбек Рахманов, Регион.